ошол тажик улутундагы балдар алар. Бирге ынтымактуу болсок, биримдик болсок бизди эч ким жыга албайт деп бириге баштадык. Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Бүгүн биз Москва жергесинде ийгиликтерди багынтырып келе жаткан жаш ишкердин кеңсесине келип отурабыз. Андыктан акыркы мүнөттөргө чейин биз менен чогуу болуңуздар. Мекендештерге кандай кылып жардам берип атат жана кандай кылып ушул даражага жетти, толугураак маалыматты ушул видеодон көрө аласыздар. Ассалаумалейкум. Кандайсыз Тилек аке? Ден соолук иштериңиз жакшы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Ушундай кылып биз келип калдык Москва жергесине. Сиз ушундай Москвада таксопарк ачыпсыз. Көптөгөн мекендештерди жумуш менен камсыз кылып, деги эле ушул таксопарк ачканда кандай кыйынчылыктар болду эле? Кандай кылып таксопаркка илешип ачып калдыңыз? Ошол боюнча сурайлык деп келип калдык сиз. Кандай кыйынчылыктар болгон деги эле? Кыйынчылыктар негизи башында таксопарк ачайын деген ниет деле жок эле башында. Өзүбүз Москвага эл катары эле жумуш кылып келгенбиз. Башында таксиге чыга турган ой деле жок болчу. Бөлөк жумушка келгенбиз да. Анан келип таксиге чыгып иштеп калдык. Анан таксиге чыгып көргөндө баардыгын көрдүк, кандай кыйынчылыктарда иштеп атканын биздин туугандардын. Ар кандай бөлөк улуттардын арасында кемсинткен учурларды көрүп, анан биз өзүбүзчө ырсалды ынтымак деп бирге ынтымактуу болсок, биримдик болсок бизди эч ким жыга албайт деп бириге баштадык. Ошентип бириге баштап бири-бирибиз менен WhatsApp группалары түзүп, чогулуп сүйлөшүп баштаганда анан ошо өзүбүздүн балдардын арабыздан эле таксопарк ачпайсыңбы? Мына орустар кидайт этип атат, акчаларыбызды бербей атат, чалсаң албайт, телефонду өчүрүп салат деп туруп эле көпчүлүгүнүн акчасын бербей коюп, анан бизге балдар ошол чайканада топтолуп чогулуш өткөрүп аткан жерде ошол сунушту кылып калып, анын арткасынан ошол таксопарк ачылып иштеп келе жатабыз да бүгүнкү күнгө чейин. Ошол кыйынчылыктардан башында ошо таксопарк ача турган болгондо бизде эч кандай опыт жок. Көрүнгөндөрдөн барып сурадык, өзүбүздүн ошол убакта эле кыргыз туугандар иштеп, өзүбүздүн кыргыз туугандар деле өзүбүздүн көйлөрдө анча-мынча кидайт этип коюш экен да. Ошолардан барып бизге үйрөткүлө, бизди ачалы десек, эч бири андай поддержка же үйрөтүп эме кылып койгон эмес да. Анан биз ошол азыркы иштешип аткан партнерлор бизге менен сүйлөшүп, ошолор менен байланышып, ушул ишти баштадык. Башка кыйынчылык боло элек. Ошол. Ошондо сиздин ушул жумушка келип отуруп калышыңызга кайсы улуттагы адамдар жардам берип, баягы себеп болуп калды? Бул кыргыздар болбосо дегендей айтып калдыңыз өзүңүз. Бул жумушта мен өзүм ошол убакта таксопарк аркылуу улам иштеп жүрчүмүн. Бир жерден машина аренда алып, ал арендага берген жер не за что эле лишний балансымда акчаларды чечип алып, бар акчамды деле чыгарып бербей, өзүңө которуп бербей кыйнагандан ошол кийин ушул бир Азар деген таксопаркка кошулуп калып, ал жерлерде тажик балдар иштетишкен. Ошол балдар менен жакындашып келип, ошол балдар полун үйрөтүп, азыр ошолор менен бизнес партнерлорбуз да. Чогуу иштешебиз канча жылдан бери. Ушу 1 жыл болуп калды. Мен ага 1 жыл мурун эле иштеп, почти 2 жылдан бери чогуу иштешем да. Бирок именно ошол ырсал ынтымакта партнер болгонубузга 1 жыл чукурлап жакындап калды. Ошол тажик улутундагы балдар алар. Жакшы, ошондо мо ырсалды ынтымак деген таксопаркты негиздеген сиз өзүңүз болот экенсиз да, эч кандай негиздеп башында идея өзүмдө жаралган. Бул эми таксопарк эмес, негизи бу жерде кыргыздар биригип, бирибиздин аброюбузду бирөө чүрбөй турган кылып, бирибиздин арткабызда баягы бир Кыргызстанда жүргөндө жакшы жомок туккам да. Бир отунчу болуп, ал талаага чыгып барып, отун бак жыгып келип сатышкен да. Анан бир күн чыгып барып, кагайып кургап калган бакты көрүп, ошонун астына балта менен чаап, жыгып полный астына алып салды да, бак жыгылбайт экен да. Анан карап отуруп, чарчап тердеп үстүн караса, жанында бактар бири-биринин оңдайына чырмап турушат экен да. Анан ошону айтат экен, ошо биздин элде ошо элементарный жаратылышта токойго, бакка окшоп бири-бирин чырмап кармап турганда, бөлөк бирөө четтен келип бутуна чапканда жыгытпай кармап турат да тиги бак. Элементарный ушулдан сабак алсак болмок экен деген. Ошол немесе мен негедир аң сезими катуу сиңген да. Ошону биз дагы бу жерде кыргыз эли бири-бирибизге үстүбүздөн биригип, бекем болсок бирөө келип бутка чапса жыгытпай кармап турабыз да бири-бирибизди. Ошол максатта ошол уюмдун баардыгы түзүлгөн да. Негизи Москвада таксопарктар көп деп укканмын. Ошондо сиздердин ырсалды ынтымак таксопаркыңарда кандай өзгөчөлүктөр бар? Деги эле ушул мигранттарга кандай жеңилдиктер көрүлгөн, каралган дегендей.
Биринчи өзгөлүк жагы бул таксопаркты биз өзүбүз такси балдарыбыз да. Өзүбүз таксовать этип жүргөнбүз. Таксист болуп жүрүп, бул структураны, бул нерсени ички мемесин өзүбүз билебиз да. Кандай болгондо биздин айдоочуларга ыңгайлуу болот. Кандай болгондо ошол эле башка финансовый операция за переводторго комиссиялар кандай болгондо ыңгайлуу болот. Ошолордун баарын санап келип, минимумга түшүргөнбүз да комиссиялардын парктардын. Мисалы, бизде ырысалды ынтымакта биринчи эң негизги приоритет ушул 1 жыл болот, жакында 1 айдан буюрса. Эң негизги приоритет ушул 1 жылдан бери бир да адам акчасын ала албай калып, алданып калып, андай учур болбой элек да. Бул 100% факт, потому что өзүңүздөр мына офиске келдиңер, биз постоянно ушул жерде отургуча телефонду албай коюп, жоголуп кетмей жок да бизде. Ошо эң негизги приоритетибиз, ошонун арткасынан азыр Москвада эң лидер парктардын катарына киребиз. Буну өзү Яндекс өзү бизге рассылка кылып, ключевой парксыңар деп, ошол мындан ары Яндексте кандайдыр бир өзгөрүү болуп турган болсо, биринчи бизге уведомление келет. Ошол маалымат берет, андан кийин ошону аткарып алат да, дайырланат. Биринчи кичинекей парктарга андай укук полномочиялар жок да. Ошол да өзгөчө жактары, эң ошо өзгөчө жактары ишенимдүү. Экинчиден, ошол таксопарктар алган пайыздар эң болушунча төмөндөтүлгөн да. Төмөндөтүп, азыркы рынокто эң азыр мен көп жүрөм да, өзүм баягы ар кандай чогулуштар болгондо кез-кезде такси колдонуп каласың. Көрөбүз 5%, 4% менен иштейт да. Орус улутундагыларчы өздөрү эле ушул жерде. Бизге алга салыштырмалуу биздин жана күнүнө 100 рублька абонементский төлөм дегенибиз бар. Ал 3%ке жетпей калат да. На самом деле бир күндө активно иштеген баланкы санап келгендечи. Ошол. Өзүңүздүн билишиңизге караганда Москва жергесинде канча процент кыргыз улутундагы жарандар ушундай таксиде иштеп эмгектенишет? Өзүндөгү эле колуңузда канча адам эмгектенет? Бизде ал тууралуу маалымат азыр 100% мындай такай келген официалдуу маалымат жок. Бирок биз күндө көчөдө жүрөбүз, билебиз, такси индустрияда иштеп жүргөн биздикилер азыр 50ден тең жарымдан ашып калды да. Москвада, именно Москвада, башка жагын билбейм, именно такси сферада кыргыздар биз таксинин тең жарымын уже ээлеп алдык. Кандай десем, ээлеп алдык эмес, ушул көрүнүш болуп атат азыр. Буюрса буга биз жаңы келген учурда таксилер аз эле да, могу видеолорду тартып, анча эле салым кылып идик да, баягы элге көргөзүп, үйрөтүп бердик. Мисалы, Сурекада жүрүп эле, бирок өзү айдоочуга шыгы күчтүү адамдар уже бул биздин видеолорду көргөндө чыгышты да жумушка. Бул эң негизги максатыбыз азыр Мурас деген проекттин үстүнөн иштеп атабыз. Ал деген мындай Яндекске окшогон өзүбүз агрегатор ачып, мындай такси индустриясын полный эле өзүбүздүн кыргыздардын колуна алып берген аракетти жасап атабыз да азыр бүгүнкү күндө. Ошол келечекте ушул Яндекске окшогон бир баягындай ачылып, силер дагы өзүңөрдүн жумушуңарды жүргүзө баштайт экенсиңер да буюрса анда келечекте. Ооба, мен кечээ ошол Мурас проектибиздин биринчи кадамын таштап келдим, Бишкекке барып, бүт ошол биздин логотипти запатентовать этип, осолорду регистрация кылып, потому что бул Америкада Uber бар, өзүңүздөр билген эле, орустарда Яндекс бар, ошондой эле Get деген бар Канадада, бул эл аралык таксилер да. Алардын бардыгы ошол Uber Нью-Йоркто регистрация болгон, бардыгы өзүнүн башталган жерине регистрация болот да. Биз да ошол барып, Бишкекке барып, регистрация кылып, Бишкектен старт алды да ал нерсе. Ошол менен барып Бишкекте иштейт бул программабызчы, как Яндекске окшоп эле Бишкектен баштайт. Анан Бишкекте жакшы иштеп, программа минус плюс жактарын көрүп, анда анча-мынча кем-кемчиликтерин оңдогондон кийин анан Москвага алып келебиз. Ошо. Биздин угушубузга караганда жакынкы күндөрү ушундай жакшы бир байгелүү бир оюн уюштуруп атат экенсиңер. Ошол боюнча айта кетсеңиз, биз угушубузга караганда машина коюлган, акчалай сыйлыктар бар, анан телефондору бар деген бир маалымат кулабызга жетип келди. Ошол боюнча. Ооба, биз ошол баягы жаңы айткан проектти ишке ашырыш үчүн бизге Москванын жок дегенде 30-40% өзүбүздө ишке алышыбыз керек. Азыр бизде 10% жетип жетпеген айдоочулар биз менен тыгыз байланышта иштейт. Бизде бир топ парктар бар да. Ошого тиги биздин ошол агрегатор Москвада действительно иштейбиз десек, полный биригишибиз керек туура келет да. Кыргыздар биригип, ырысалды ынтымакты действительно ошону ишке ашырыбыз керек да. Ошол максатында биз конкурс уюштурганбыз. Азыр бизге деле бизде паркта иштеп аткан балдар, агалар, инилер өзүнүн досторун алып келет да, потому что бизде качественный жумуш болуп атат да. Жумуш жакшы, репутациялары жакшы, акчаларын вовремя алышат. Ошого дагы ага
кошумча стимул болуш үчүн биз конкурс уюштурганбыз да. Ошол ким бизде иштебиз деле негизи жөн эле баягы иним иштейт эле, сен ютта көрүп калдым, ошону силерге кошулдум деп ошону жибердим деп айтып чалган учурлар көп болот да. Ошондо идея келген да, полный ушул биринчи башкы байгеге машина койгонбуз, экинчи байгеге бул телефон iPhone XR койгонбуз, үчүнчү байгеге биз 30 000 сыйлык акча койгонбуз да. Ал тилекке каршы болбой калды, потому что мен азыр буга чейин айтып кеткендей эле баягы Мурас проект менен өзүм Бишкекте 2 айга жакын убакыт жүрүп калдым. Мына келдим, азыр ал сентябрдан октябрга карата коюлган конкурс болчу. Буюрса эми октябрдан ноябрга карата ошол конкурс уюштурулат. Ал конкурста ошол эрежелери ошо жеңил эле. Бөлүк тааныган билген ошо таксиде иштеп жүргөндөрдү полный биз тууралуу маалымат берип, бизге подключение кылса, ошо ким канча көп айдоочу алып келип подключение болсо, алардын WhatsApp аркылуу өтөт да бардыгы. Ошол WhatsApp аркылуу полный тизмеге түзүп, катышып, ошо ким действительно көп киши алып келсе, ошол утат да. Анан таза тыкан ойноп бергенге ошол өзүм жок болуп калган үчүн ошол конкурсту токтотуп койдум да, потому что бул жерде главный честно болуш керек. Адилеттүү болуш керек. Ошого байланыштуу мына октябрдан ноябрга карата ойнотулат буюрса. Кандай болот ошондо бир таксист адам сизге 2-3 алып келип, бизге подключение кылып, анан кийин кандай кылып ойнолот? Подключение болгондон кийин эле же тандап аласыңарбы катардан? Сиз деле мисалы азыр көчөдө айдоочулар жүрөт да, биздин туугандар таксидечи. Мына орустардын компаниясында биз тууралуу вообще укпаган болушу мүмкүн. Ошолорду жүргүлө, мына өзгө иштегиле деп деле биз тууралуу мына условияларыбызды, биздин эрежелерди айтып берсеңер, көп өздөрү бизге подключение болот да. Ошолор сиз аркылуу келе турган болсо, сиз аркылуу WhatsApp-ыңыздан өтүп, ошо ким канча водитель алып келе турган болсо, ошол соответственно утат да. Конкурска катышуучулар өзүнчө тизме болот. Тизмеге мисалы там сиз катышам дедиңиз, сиздин атыңыз жазылат, сиздин номериңиз жазылат. Сиздин досуңуз таксиде иштеп жүрөт да. Сиз ошол досуңузду бияка кошул, ушундай жакшы парк бар экен, ушундай экен деп айтсаңар, биздин условияларды уккандан алды эле кошулам дейт да. Эч кыйынчылык жок. Сиз ошонун документтерин өзүңүздүн телефон, WhatsApp-ыңыз аркылуу бизге жибересиз. Сизди биякта тизмеге түшүрүп койгон болот да, телефон номериңиз менен өзүңүзгө. Сиздин атыңызга ошол адамдын фамилиясы жазыла берет да. Анан ушул конкурс баягы бизде Кыргызда билесиңер, ишенич аябай аз. Ошол прозрачный болуп ар кимге мындай ишеним болуш үчүн биз андан кийин конкурс бүткөндөн кийин дагы любой желающийге, мисалы жыйынтыгына ишенбеген адам болсо, биз бул жерде списоктун баарын ачып коюп коебуз. Мына сен мынча киши алып келдиң, мына ар биринин фамилиясы, мына жеңген киши мынча киши алып келди, мына ар биринин фамилиясы. Ар бирин мына диспетчерскийде мен өзүм ачып, компьютериме ачып коюп берем. Ишенбесең, полный далилдеп, ошол конкурстун жыйынтыгы болгондо чогулуш кылып, ошол ар кандай мероприятие өткүзүп, ошол жерден вручение болот да бардыгы. Сиз ошону толук түрдө бардыгы ачык айкын өтөт деп, ачык айкын өтөт деп өзүм лично буга чейин берип келген гарантымды дагы берем да. Ошондо мен түшүнүшүмө караганда ар бир жаран канча адам алып келген болсо, подключение болгон болсо, ошондо келген адамдарга кандай болуп калат? Анда оюнга мүмкүнчүлүк болбой калабы? Мен алып келген болсом, бир 3 таксистте, же 5 таксистте мен эле ойногонго мүмкүнчүлүк болот, ал келгендер ошондо жөн эле мен аркамдан болуп калабы ошондо? Жок. Любой катышкысы келген адам катыша берет. Сиз мисалы досуңузду алып келдиңиз, досуңуз сизден көбүрөөк адам киши алып келип коюшу мүмкүн. Соответственно, ар кимдин катышкан укугу бар да. Таксист болобу, болбойбу, анын айырмасы жок. Любой желающий адам бир катышкан укугу бар. Бизде жана эле айтып кеткен эң негизги максат таксисттердин көпчүлүгүн чогултканга да, потому что тиги проектти ишке ашырыш үчүн. Таксисттердин баарын чогулткан үчүн бизге бир только Кыргыз эмес, бөлөк улуттардын да мындай жардам керек болот да. Ошондой чет мамлекетте ошондой өзүбүздүн агрегаторду ачып аткандан кийин колдон келген жардамды алабыз да. Ошого бул конкурста башка улуттар да катышат. Бир эле кыргыз жарандар эмес. Потому что эң негизги максат ошо бизгилерге такси индустриясына жылдан жылга Яндекс өзүнүн пайыздарын көтөрүп келатат да, жогорулатып келатат. Бир тараптуу эле эч эмеси жок эле балдар блокировать этип коюшуп атат. Ошого аргасыз кылып атат бизди, мындайча айтканда. Ушундай бир өзүнчө бир уюм түзүп, мындай чыкканга аргасыз болуп атабыз мигранттар. Ошондо мен билишиме караганда бир топ эле жеңилдиктер болот окшойт. Сизди айтсаңар. Биз ошол агрегаторду ишке ашырсак, негизи эле эң ылдыйкы пайызда комиссиялар болот. Сону көтөрүпкөнгө биздин аябай мындай интересибиз деле жок болот да. Болушунча ылдыйкы комиссия кылып, андан кийин действительно прозрачный, как башында айткандай, биз өз таксисттерибиз да. Биз өзүбүз билебиз.
калыс болуп ортодо айдоочулуктарга бирдей тарапка бирдей карап, колдонуучу ушу клиенттерге да бирдей караганбачы. Ошол жакшы экен, андай иштериңизге ийгилик тилеп байке. ошол айтып кетерdim, жана айткандай эле любой эле кыргыз уккандан кийин мындай Яндекс деп жүрөт го, Кыргызстанда жүрөт бренд болуп. Берде Uber, Get деп жүрөт. Булар орустардыкы эмес да. А ошондой эле там Америка, Турцияда, Россияда там Мурас деп биздин логотипи турса кана жакшы. Астында Мурас деп жүрүп ошондой болсо, кийин балким Нью-Йоркто ачылып калсак, бизде Бишкектеги кишилерди контракт менен ошол Нью-Йоркко жумушка жибергенге, мисалы үчүнчү, башка жакка биздин компания болгондон кийин уже биз өзүбүздүн условияларды диктовать эте алсак болот да. Рахмат, анда сиздерге ийгилик каалайбыз. Анда эмесе кыргыз элине бир кайрылуу жасап, тууган урукка, тааныш билишке салам жолдоп койсоңуз болот. Сизде эркин микрофон анда. Сиздер да келип ушул бизге көңүл бөлүп убакыт бөлгөнүңөргө биринчиден силерге рахмат айталы. Экинчиден ошол эмнедет элек биздин туугандарга биримдик деле каалайбыз. Чет элде жүргөндөн кийин эң главный биримдик болуп калат экен. Биз бири-бирибизди сыйлап, бири-бирибизди колдоп иш кылып алсак, баягы ошо көп сөздүн кереги жок да. Бу жерде ырыс алды ынтымак деген бул макал баардыгын түшүндүрүп берет. Буну түшүнгөн адамгачы баардыгын жеткирип коет да. Ошол конкурс тууралуу ошол көп элге жетсе, анда ошол тууралуу айтып кетейин. Конкурс октябрдан ноябрга каратыла ойнотулат. Буга любой эле жаран катышканга укугу бар. Катышсаңыздар болот. Башкы байге биринчи орунга автоунаа 2014 жылкы Nissan Almera үлгүсүндөгү. Экинчи орунга iPhone XR ойнотулат. Ал эми үчүнчү орунга болсо акчалай сыйлыкка 30 000 рубль каражат ойнотулат да. Ошого бул жерде баягы таксилайт тертип жүргөн же таксиге чыгат элем деп сыймыктанып калоо кылган балдарга бул жакшы шанс да, потому что убагында мага мындай шанс коюп бергенде мен арендада иштеп жүргөн убакта менин тааныш досторум көп эле, анан аэропортторго барып, арка-өркү кылып, мен ушул кишилерди кошуп, ушул машинаны утуп алып, аракет кылат болчумун да, мага убагында ушундай бирөө возможность коюп бергенде. Ошого биздикилерге бул дополнительно стимул болуш үчүн ушул конкурсту уюштуруп атам. Ар бир каалоочу келип катышса болот. Катышкыла, уткула, биз только ошо кандай десем, колдойбуз, коштойбуз.